Бишкектеги заводдордун биринде октарларды жасоо пландалууда. Бул тууралуу Россиянын федералдык кызматынын аскердик техникалык кызматташтыгынын өкүлү Сергей Пересунько билдирди. Айтымында россиялык эксперттер Бишкектеги Дастан, Улан жана дагы Бишкек штамптоочу заводунда мындай мүмкүнчүлүк бар экендигин айтышып, абалда ылайыктуу деп баалашкан. Бүгүнкү күндө аты аталган заводдордун биринде маселени жүзөгө ашыруу үчүн оңдоп түзөө жана октарларды чыгаруу маселеси турат. В целом, надеюсь, что... Негизинен макулдашылган келишимдер татыктуу иштеп, мындан аркы кызматташтыктын өнүгүүсүнө оң таасирин тийгизет деп үмүттөнөбүз. В дальнейшем развитии отношений. Пайдасы бар бул маселеде эч кандай көйгөй жоктугун белгилеген Жогорку Кеңештин депутаты Тынчтыкбек Шайназаров эң башкысы кызматташтыктын максаты коопсуздук экенин баса белгиледи. Насчет выгоды я бы Пайдасын айта турган болсо, Кыргызстан менен Россиянын коопсуздугу үчүн керектүү. Россиянын көмөгү менен Борбордук Азиянын коопсуздугу камсыздалса, бул Евразиялык мейкиндиктин коопсуздугун сактоо дегенди билдирет. Российская Федерация на территории Центральной Азии. Эки өлкөнүн ортосунда мындай макулдашууну эксперт Артур Медетбеков жакшы самалык деп эсептейт. Жакын арада аты аталган заводдордо спорттук жана мергенчилик октор чыгарыла баштайт. Ал эми дүйнөдө мындай октарларга суроо талап көп болгондуктан ички базарларга да тышка да чыгарылат. Бул заводдун кайра жандандырып иштеши, жаңы продукциялар чыгарышы бүгүнкү замандын талабына ылайык. Экинчиден, эң негизгиси бул жанагы биздин Кыргызстандын закондоруна, нормативдик документтерине ылайык. Жекеле Кыргызстандын ички рыногуна эмес, сырткы мындай рыногуна чейин, Борбордук Азия болобу, же башка СНГ мамлекеттерине чейин сатууга бардык шарттарды түзөт. Мындай макулдашуу өлкөгө керек. Токтоп турган завод ишканалары кыймылдап, жумушчу орундар түзүлө баштайт. Мергенчилик спорттук патрондорду чыгаруу, 223 Ремингтон, андан тышкары боевой патрондорду чыгаруу бул негизги максат болуп эсептелет. Аларды биздин жекеле Кыргызстанда эмес, тышкы рынокко чыгарып сатса, менимче биринчиден бул бизге дагы налог катарында заводдун жаңы мындай жумушчуларды түзүүгө, андан тышкары заводдун өсүп өнүгүшүнө дагы бир чоң таасирин тийгизет. Адистер мындай макулдашууларда эч кандай жасалмалуулук жок экендигине ишенишет. Эки өлкөнүн аскердик кызматташтык жөнүндөгү келишимдери тууралуу айрымдар ок-дарылар өндүрүлө баштаса, келечеги жакшы деп баалашууда. Жаңы үлгүдөгү техникалар өнүгөт. Мамлекеттик Думанын саясий кырдаалы кандай болсо да, Кыргыз тарабы үчүн бул жаатта эч кандай маселе жаралбайт деп Россиянын федералдык кызматынын өкүлү ишендирүүдө. Шекер Сатыбалдиева, Калыбек Абдумумутов, Нью ТВ.